Мындан бир канча күн мурун, тактап айтканда 9-октябрь күнү Бишкектин Фрунзе көчөсүндө тез жардам кызматында иштеген айдоочуну жардамга чакырган кош бойлуу аялдын күйөөсү тарабынан сабалган деген маалымат интернет тармагына тараган. Мындан улам Супер ТВ телеканалы бүгүн биз Майрамбек Насирдинов байкенин абалын сурап, окуянын чоо жайын өз өзүнөн угалы дедик. Мен 9 күнү 9 числода саат 14:50 бизге вызовтан башка вызовтан чыкканда сразу эле вызов түшкөн 14:50 роду депчи. Анан Аламидин базардан Арча бешикке алыстыгычы. Ошол жерге түшкөндө биз бардык, 25 мүнөттө бардык, 15:30да барып калдык. 25-30 мүнөттө бардык. Ошол жерге барсак эле жол ремонт болуп аттыр, жол жабык экен. Анан биз токтоп эле телефон чалып, жолуңар жабык экен, кандайынан баралы деп эле чалып сурайын десем эле, оң тараптан заправка жактан бир киши спецформа кийген киши кыйкырып калды. Анан ошол киши чакырып аткан экен, бурулуп бардык. Бурулуп барсам эле сөгүнүп, энесине атады, болгон нерсени баарын сөгүп сагып, айда батыраак бол деп приказ берип ушундай кылды да. Мен макулдап унчукпай эле аркасынан айдап бир 5-10 метр жетпей эле бурулдук. Бурулганда эле ошол жерден тереземди ачып, эме байке эмне кыйкырасыз, эмне сөзсүз, жолуңар жабык экен го, эртерээк айтып койсоңор жолуңар жабык экен деп десем, сен 1,5 сааттан бери каякта жүрсүң деп мени уруп жиберди. Машинанын ичинде отурдум эле. Анан машинанын ичинен мени уруп жибергенден эмне урасың дедим да мен. Эмне урасың десем эле бери келчи деп туруп мени желкемен алып мындайынан эмеге машинанын терезесине катуу муунтуп койду меничи. Ошо анан аяктан эптеп жулунуп чыгып, сыртка чыгып, эмне биринчи эмени түшүнбөйсүңөр, мен айтып аткан туура түшүнгүлө десем, сен эмне эрте келбейсиң, 1,5 саат болду, биз күтүп атканбызга деди. Байке машинеде отуруп турсуңар го, машина менен келип атасыңар, өзүңөр машинеңер менен 1,5 саат күтпөй бара бербейсиңерби десем, сен эмне деп атасың деп анан мени дагы бир жолу урду тумшуктан ары. Анан мен анын эки колун уруп атканда колун кармап жерге жыгылттым да, жыгылтып, эс алыңыз байке, урбаңыз деп кайра артты көчтү айдап баратсам, анан кайра ошо мойнума эметип муунтуп эметкенде мен кичине өзүм сознаниямды жоготуп алып төчтүм да, какой-то секунд. Анан эсиме келсем, аялы дагы мени ошо колуман кармап алып, боюнда бар аялы таш менен, колуна таш көтөрүп алып, таш менен уруп атты да менчи. Таш бирок тийген жок мага. Анан ошол жерден болду, отуруңуздар, бас машинеге кеттик деп эме кылсак, врачка да аябай кыйкырды. Врач да судорога болуп, өздөрүн мындай өзүн жоготуп эметип туруп калды. Анан отурула машинеге десек, тиги аялы мен отурбайм, биз машина менен эле кетебиз деп машина менен кетип калышты. Анан ошо муунтканда мен эмелерим, моюндарым эме болуп калыптыр, тамагым эмете албай аттым. Бет баштарым кичине сыйрылган, азыр уже 4 күн болду жатканыма, жакшы болуп калдым буюрса. Андан ары каарманыбыздын айтымында, ал уруп кеткен адамдын үстүнөн арыз жазып, бирок бүгүнкү күндө каралбай жатканын кошумчалады. Тиги кетип бараткан киши, мени урган киши кетип барат, мени коркутуп кетти да. Мен азыр кайра келем, мен сага көргүлүктү көрсөтөм. Мен сени жакшы жерге жазам, заявление кылам депчи. Ошондуктан мен милицияны чакырып, ошол жерден алар кетип калгандан кийин милицияны чакырып, мыйзам чегинде ушундай окуяны айтып бердим, ушундай болду деп. Милициялар заявление жаз деди, мен жазып, анан эмеге нейротравмага келдик. Бияка келсек, келатканда өзүм дагы башым айланып, эптеп машинаны айдап келдим. Айдап келип, бияка келсек, внутренняя черепно-мозговая травма бар экен деди, зачем это, жатыңыз больницага деди. Анан ошо больницага жаттым.
Анан мен заявление жаздым элем, ошо заявлениямды пока эчтеке жыйынтык жок болуп атат, каралып элек. Каралбай атат. Тез жардам кызматында иштегендердин баары эле убагында жетип барганга аракет кылат. Бирок эл ар кандай жагдайлар болуп калаарына түшүнүү менен мамиле жасашса, дейт Шаардык саламаттыкты сактоо башкармалыгынын авто базасынын директору Кеңешбек Каратаев. 9 октябрь күнү биздин тез жардам айдоочубуз Насирдинов Майрам Мекке кол көтөрүп, ошентип пациенттер озукта сабап кетиштир. Ошол кишинин ден соолугун көргөнгө келдик бүгүн. Мен ойлойт элем, шаар тургундары туура түшүнүп, ушундай кеч барып калса түшүнүү менен караш керек. Шаарда биринчиден жол тыгындары көп аябай. Экинчиден вызовдор көп түшүп атат. Булар жетишпей атат. Бригада аз. Колдон келишинче барышты, баргандан кийин түшүнүү менен карап, монтип сабап койбойчу. Бири-бирибизге түшүнүк менен мамиле жасап, неме кылсак жакшы болот эле. Азыр эми бул кишинин арыз жазып, азыр Ленинский роуда кайрылдык. Эми ошол кишилер табылып, немеси алынса жакшы болот эле. Өзүнүн күнөөсүнө жооп берип, кичине. Ошону каалайбыз, ошо ден соолугу эми буюрса жакшы болуп бараттыр, эми жакшы болуп калсын. Көйгөй абалар калтыр, эми булар деле неме кылып жүргөн жок да, элге жардам берели деп ошентип иштеп атат да. Ошол максатта иштеп. Ошондуктан шаар тургундарына кайрылат элем. Тез жардам автоунааларынын биринчиден жол тыгынында коюп кичине пропуск этет. Булар деген постоянно элдин немеси менен, өмүрү менен күрөшкөн кишилер. Барганда сабап койбой, кичине бири-бирибизге түшүнүк менен карайлы депчи. Мындай болуп кетерин күтпөгөн Насирдинов, биз ар дайым жетип барганга даярбыз дейт. Биз могу жол аябай, өзүңөр билесиңер, машиналар көп, жол тыгындар болуп атат. Эртерээк барганга биз деле аракет кылабыз. Анан бул кош бойлуу аялдын күйөөсү мени мынтип сабап коет деп ойлогон эмесмин да. Биз жардамга бараткан адамга мындай кол көтөрүп эме сабап койгон туура эмес деп ойлойм да. Биз колдон келишинче эртерээк эле бардык. 25 мүнөттө деген могу Арча бешикке, Аламидин базар жактан Арча бешикке барыш 25 мүнөт менин оюм боюнча бат эле тез эле бардык деп ойлойм. Мындай жолдо пробкалар болуп атат. Колдон келишинче аракет кылып эле бардык жалгыз. Мыйзам чегинде ал киши ошо жазасын алат деп эсептейм да, ойлойм да, ошо эсептейм. 7 жылдан бери иштеп, балдарын багып келген каарманыбыз бул окуя ден соолугун, убактысын жана жумуштан калтырганын айтып кейди. Мен бул тез жардам кызматында 7 жыл болду иштеп атканымачы. Мындай окуялар деле болчу, бирок мынча уртак-моко чегин болгон эмес да. Анан мен мисалы өзүмдүн үйүмдө деген семьям бар, мен келинчегим бар, 3 балам бар. Аларды дагы мен бул жерде азыр канча күндөн бери больницада жатам. Мен азыр үйдө балдарым эмне болот билбейм. Мен канча ушу иштеген жумушумдун эмелерин төлөп берсе мага канча эмелеримди убактымды алды. Ушу убакка чейин мен канча жолу сменде жумушка чыкмакмын. Ошо айлыктардын баары эме болот. Бияка дары-дармектериме көп эле акча кетти. Дарылар да кымбат экен азыр. Жатканга больницага жатканга да акча төлөйт экенсиңер, акча төлөдүм жатканга. Дарыларга эмеге Юрфага жиберген, мен ошол жерге даже азыр барганга акчам жок, барбай отурам да. Биздин айлыкты билесиздер, өзүңөр аз. Бул окуя боюнча Лелин райондук ички иштер башкармалыгына байланышканыбызда алар төмөндөгүдөй жооп беришти. Айтылган факт боюнча 2021 жылдын 10 октябрь күнү Бишкек шаарынын Лелин райондук ички иштер башкармалыгына 103 тез жардам кызматынын айдоочусу НМ арыз менен кайрылган. Анда 2021 жылдын 9 октябрь күнү болжол менен саат 15:10 чамасында Бишкек шаарынын Фрунзе көчөсүндө жайгашкан үйлөрдүн биринин жанынан 103 тез жардам кызматына чалган жаран тез жардам бригадасы кеч келди деген шылтоо менен арыздануучуну озго алгыс сөздөр менен сөгүп, ур токмокко алган.
Андан соң аталган жаран өзүнүн кош бойлуу аялы менен такси кызматын чакырып, белгисиз тарапка кетип калган. Аталган факт боюнча Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде катталып, майда бейбаштык беренеси менен сотко чейинки өндүрүшкө алынып, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Учурда тергөө иш амалдары улантылууда. Супер ТВ телеканалы бул окуя боюнча экинчи тараптын пикирин да чагылдырууга даяр.